Бизнес баштап атканда көп адам кыла турган катасы жана кетире турган ошо катасы бул бизнестеги бизнес подход жоктугу. Сардор Салимовдун кыргыз оймо чемеси түшүрүлгөн баштыктарды, аксессуарларды, белектерди тигип, кыргыз орнаментин жаңы деңгээлге чыгарып келе жаткан Кейс Групп чеберканасын негиздегенине 7 жылдын жүзү болду. Анын бул жумушка киришүүсүнө көпчүлүк инсандарда эле жеке ишин баштоого болгон максаттары түрткү болгон. Айрым инсандардын оюнда гана калып кеткен жеке жумуш баштоо идеясын Сардор мырза дароо ишке ашырып, анын жыйынтыгында Кейзден баштыктарды тигүүнү баштаган. Мен көп банк чөйрөсүндө иштеп, бир күн өзүм жеке ишимди баштайм деген ой беришип киркелди. Аны баштадым. Кантип баштадым? Нолдон ошо өзүм компьютер, бир принтерим бар эле. Ошо менен визитка, реферат, ушул сыяктуу нерселерди чыгарып, бизнес баштадым. Бир күн бирөөсү мага сумка жасайсыңарбы деп келди. Бир ишкана чоң форум өткөрүп атат, ошол сумка жасап бергиле деди. Бирок мен сумка жасашты да билбейт элем, сумканын технологиясын да билбейт элем. Бирок үй бүлөдө ошол теманы талкуулап атканыбызда апам айтты: "Мен ушунча жыл чебер болуп иштегем, сен төрөлгөнгө чейин. Анан апам ушу мен тигип берем" деди. Тигип берди, биз ал заказды алдык. Адамдарга сөзсүз жакты. Анан биздин өзгөчөлүгүбүз бул ошо биз ошол сумка, ошол баштыкчаларды Кейзден жасаган болчубуз. Бул жумушту алып кетүүдө апамдын салымы аябагандай чоң дейт Сардор мырза. Анткени бир канча жыл бою ууз чебер катары эмгектенип келген апасы ага алгачкы буйртмасын Кейзден тигип, баштыкка түшүрүлгөн оймо чиймелердин дизайнынан тарта даярдап берген. Биринчи чыгарган нерсебиз бул мисалы үчүн мына ушул сыяктуу ушул кошелектор болчу. Апам булардын дизайнын жасап чыгарган. Бул кошелектор азыр билбейм, мына картада көрсөңүздөр болот, дүйнөнүн көп жерлеринде жеткен, көп жерлеринечи. Жөнөкөй мугалимдер үй бүлөсүнөн чыккан бала жана үйдө отурган аял бүт дүйнөгө тарала турган продукцияны чыгарып ойлоп тапканы бул албетте биз үчүн үлгүлүү болуш керек. Неге десеңиз, бизде ушул сыяктуу айымдар өтө көп. Алар өзүндө бар бир чоң талант, потенциалын билишпейт. Мен ойлойм, эгер биздин аялдар ошо өзүнүн талантын, ички талантын сыртка чыгарып, бир өзүн жаңы деңгээлге көтөрсө, өзүнүн таланттарын чыгарса болот. Кейс Групптун чыгарып аткан продукцияларынын азыркы күндөгү баарын дизайн ошо менин апам чыгарат. Ар бир жаңы идея өзгөчөлүк алып келе турган жаңы жумуштун башталышы. Ал көзгө биринчи урунуп, көпчүлүктүн көңүлүн буралат. Сардор мырзанын иш тажрыйбасында да анын алгачкы эле эмгектери көргөн инсандардын көңүлүн өзүнө тарта алган. Мен ушул ишти баштап атканда биринчи жолу апам мындай клатч деп коет. Мен клатч эмне экендигин билбейт элем. Клатч бул ошо кошелектан чоңураак, сумкадан кичинераак нерсе болот экен да. Анан биринчи биз кардарыбыз клатч керек деп жазган да. Клатч керек десе, аны мен апамга барып, апа клатч сурашып атат дегем. Анан клатчты жасаган. Ошол дизайнда ошентип жасаган. Анан мен неге мындай жасадыңыз? Башка дизайнда жасаса болот го десем, жок, ушул жакшы болот, оңой болот деген да. Анан 5 же 7 штук алып, анда Бишкектен жазган болчу. Ошо Бишкек шаардын ортосунда эле көчөдө туруп, ошо кардардын алдына сумкам, рюкзакым болчу. Рюкзактан чыгарсам, көчөдө өтүп кетип аткан адамдар эле, элдер эле сатасыңбы, мындай нерсе базарда жок, мен алам деп жакшы кабыл алган да эл. Ошондо түшүнгөм, что бул нерсени жаңы деңгээлге чыгарыш керек деп, жакшы упаковать этиш керек деп. Кыргыз оймо чиймеси өзүнчө бир тарых. Ал бабалардын баскан жолун баяндаган ууз чебер энелерден калтырган мурасы. Азыркы күндө заманбап стилде элге кеңири жайылып жаткандыгы кубандырат. Сардор Салимов алгачкы мезгилдерде колго гана тигип келишкенин, убакыттын өтүшү менен техниканын өнүгүшү жумушун бир топ ыңгайлаштырганына токтолду. Анткени Кейзге оймо түшүрүп, баштыктардын дизайнын иштеп чыгууда техника бир топ эле убакытты үнөмдөп, жумушту жеңилдетет дейт. Иш негизи ушул жерден башталат. Бул станок биз каалаган нерсе Кейзди же башка материалды биз каалаган фасонда, каалаган нерсе түрдө кесип чыгарып берет. Азыр мен силерге көрсөтөм. Мисалы үчүн келиңиздер, мына аппаратты азыр иштеткене аракет кылабыз. Мисалы мына компьютерде мына бунун өзүнүн памятинде бар. Ушул оймону биз кесебиз.
аппараттын өзгөчөлүгү адам колу менен жасай албай турган нерселерди жасайт. Мына даяр кесип бүттү. Көрүп атасыз? Мына. Керек эмес детальдар калып кетти. Мына чыгарып салабыз. Мына үлгүнү көрсөңүз болот. Караңыз, оймо чиймелер канча деңгээлде анык, так кесилген. Кейс Групп чеберканасынын продукциясын даярдоодо 3 концепцияга таянуу менен иш алып барышат. Алар 3 ээден туруп эко, этно, эксклюзив. Башкача айтканда, продукция экологиялык жактан таза. Ар биринде этно элементтер камтылган. Жана эксклюзив катары ар бир продукцияда өзгөчөлүк, оригиналдуулук сакталуусу керек деген талап бар. Жана бул өзгөчөлүк кийизден тигилген улуттук орнаменттерди бир гана Кыргызстанда эмес, эл аралык деңгээлде жайылтууда да олуттуу ролду ойнойт. Ар бир продукцияны чыгарганда бунун астына маанисин жазып коебуз. Мисалы, ар бир оймо чийменин маанисин менен айтып беребиз. Бул бир эле кыргызстандыктарга эмес, бүт дүйнөгө таратып катканда да, же болбосо ошол башка өзүм менен көп форум, ар кандай бир конкурстарда катышам, эл аралык выставкаларда катышам, мына быйжыктарымды көрсөңүздөр болот да. Ошол жерде сөзсүз берип атканда мен аларга түшүндүрүп берем. Кандай мааниге, неге ошондой продукция? Мисалы үчүн бул оймо чийме каяктан келген? Бул өзүнөн өзү чыгып калган эмес. Бул просто рисунок, жөнөкөй сүрөт эмес деп аны түшүндүрүп, ошентип туура жайылтууга аракет кылабыз. Ар бир улуттун өздүгүн аныктап турган анын улуттук баалуулуктары. Кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири болгон оймо чиймелерди жайылтуу максатында Кейс Групп чеберканасы ар күн сайын изденип, жаңыланууларды киргизүүнүн аракетинде. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.